بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Allah subhanahu wa ta'alaga çeksiz şükürler. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ga salavat salamlar aytkandan keyin hurmattуу жүрөгүндө иманы бар musulman bir tuğandar, bardığыбызга Кудай Таала өзүнүн жакшылыктарын жаадырып, бардык жаман нерселердин бардыгынан Кудайым алыс кылган болсун. Bir tuğandarыбыз мына ушул күндөрдө дүнүйөнүн ааламда аргандай bir кырсыктар, сел каптоолор, жер титирөөлөр, согуштар, кан төкмөйлөр, адамдар бири-бирин көрө албастыктар, бири-бирин салып берүү, ушул нерселердин бардыгы болуп жатканын өзүбүз көзүбүз менен көрүп атабыз. Булардын бардыгы эмне десе, булар дагы бир кыяматтын белгилери болуп эсептелинет экен. Кыямат жакындаган сайын ушундай нерселер белги болуп көрүнөт экен. Бирок урматтуу бир тууган, бул дүнүйө ушундай өзүнүн сыноосу менен дүнүйө экен. Бул дүнүйөдө Аллах субханаху ва таала кээ бир адамды байлык менен сынайт, кээ бирөөнү кедейлик менен сынайт, кээ бирөөнү дин соолук берип сынайт, кээ бирөөнү оору берип сынайт, кээ бирөөгө илим берип сынайт, кээ бирөөнү илимден алыс кылып сынайт, кээ бирөөнү бир нерсеге жеткирип сынайт, кээ бирөөнү ошо бир нерсеге жеткирбей сынайт, кээ бирөөнү ушинтип согуштар менен, ушундай кан төгүүлөр менен сыноо берип коет экен. Кээ бир жерге тынчтык берип да сынайт экен да. Анан адам баласы согуш болуп баткан жерлерде сыноо болуп атат. Мен тынчтыкта жашап атам, мен ушу кылып койгон нерсем үчүн Алла Таала мага сыноодон алыс кылды дебейли. Ушу тынчтык жашообузду Кудайга шүгүр кылсын, Кудай бизге шүгүрлөр болсун. Алла Таала бизге ушу нерсени түбөлүктүү кылсын. Бирок урматтуу бир тууган, тынчтыкта жашап атып дагы Алла Тааланын сыноолору, ушу тынчтыкты бердим, о пендем деп кыямат күнү, тынчтыкты бердим, сага кыжаалатчылык берген жокмун. Сен курсагың тоюп турду, адамдарды качыш болуп турганда, адамдардын башына каргашалуу күн келип атканда сен үйүңдө тынч уктадың, бирок ушу нерселерди эмне кылбадың деген учурлар келет. Bir tuğandar har bir nерсенин кадырын билели. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям 5 нерсе башыңа келиштен мурун 5 нерсени кадырлап барктап калгын дейт. Билебиз, сага башыңа карылык келиштен мурун сен жаштыгыңдын кадырын бил. Сага кедейлик келиштен мурун байлыгыңдын кадырын бил. Сага өлүм келиштен мурун жашооңдун кадырын бил деп Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ушу нерселерди кадырлашты, ар бирибизге эскертип кеткен. Бир туугандар, тынчтыгыбызды да кадырлайлы. Ушул жерде туруп дуаларыбыз менен ушу ааламдын төрт бурчунда болуп аткан мусулмандарга дуаларыбыз менен жардам берели. Анан кээ бир учурларда дуа кылалы десек, дуадан алыс болгон, дуанын кадыры баркын билбеген, жараткан Алла Тааланын күчүнөн кабарсыз болгон инсандар бу дуадан да алыс болот экен. Кудайга шүгүр, мына бул жерлерде ошо Алла Тааланын улуулугун билген, Аллах субханаху ва тааланын теңсиз күчүн билген, Алла Тааланын ошо бол дегени боло турган зат экендигин билген, Алла Таала эгер бир нерсени каалабай болбой дей турган болсо, болбой кала тургандыгына толук ишенген инсандар мына тизеби көп жума намазы окуйбуз деп келип отурабыз. Бир туугандар, көчөдөгү динден кабарсыз адамга таарыныштан мурун өзүбүзгө ээ чыгалы. Дайыма дуа кылышты, дайыма истигфар кылышты, дайыма зикир кылышты, Алла Таалага такыба болушту, өзүбүздүн жашообуздун бир бөлүгү кылып алалы. Ошол учурларда, ошондой гана учурда биз Алла Тааланын ыраазылыктарына эге болобуз. Алла Таалага ошол учурларда жакындайбыз. Негизги бул дүнүйөдөгү максатыбыз
Kur'an-ı Kerim ve ma halaqtul cinne vel insa illa liya'budun. Men insanlar menen jinderdi bir gana özüme ibadat kılış üçün jarattım dep Allah Taala'nın maksadı eken. Allah Taala maksat bizdi ibadat üçün jaratkan. İbadattın başı emne? Allah Taala'nın ululuğun biri. Daima takvalıkты özübüzgө örnek kıluu, daima oşonu özübüzgö münöz kıluu. Tilderimiz Allah'ını argaçan zikir kılıusuna üýretü. Akılыбыз daima Allah Taala'nı estöge üýretü. Ar biribizdiň moýnubuzda mildet bolat eken. Bir günü Ali radıyallahu anhu'nun janına bir Arabi bir çölde yaşagan, uşunda bilimden alız kalgan bir imanı var insan Ali karramallahu vecehanın astına gelet eken. Ya amiral mu'minin, o momondardyň padişası, men uşu jaşoom kıyındap ketdi, bala çakam köp, uşu bir nerselerge jetpey atam, jaşooda öte kıyınaldım degende Ali radıyallahu anhu sen daima istiğfar kılgın, Huday Taala'dan geçirim suragın, gün ütünde ve istiğfar kılgın dep osiyat kılıp jönötöt. Kança bir ortadan günдөр ötöt, kayra Arabi gayra gelet. O Ali sen istiğfar kıl dedin eleň, oşondan tınbay gün ütün istiğfar kıldım. Birok istiğfar kılsam da uşu menin kıyınçılıklarımdan kutula albadım. Jüregimdi ezgen nerselerden kutula albadım. Baldarımdın kursagındağı da toyuz albadım dep uşintip gelgen uçurlarda Ali radıyallahu anhu bir tuğanım sen istiğfardı bir jakşı kıl albay atkan okşoysun. Oşo akısın berip kıl albay atkan okşoysun, akısın berip kılgın deyt. Oşol uçurlarda baya kişi kantip akısın berem degende en birinci istiğfar kılarda jüregüňde niýetiňdi, ihlasyndy oňdap al degen eken. Daima istiğfar kılıp Huday Taala'dan günölerimizdin geçirilişin surap atkanda hurmatly bir tugandar, niýetlerimiz ihlas menen, oşo nerselerdi ihlas menen kılganga, berilүү menen kılganga, başka nerseni uşu istiğfar kılsam ele uşundan kutulup keteyin emes. O Allah Taala meni jarattın. Birok pendekenmin, жаңылдым, jazdım, adaştım, men uşunday alsız ekenmin, meni geçir dep Allah Taala'nın geçirişin, Allah Taala günöňü geçirişin gana niýet kılıp, kılgan uçurlarыбызdan ani ihlas bolat eken. Birok istiğfar kılıp atıp durup başka niýetler aralaşa turgan bolsa, oşo istiğfar kılıp alayın da uşu nerseden çıkıp keteyin, andan keyin da ulanta berem degen niýetlerinde bir bulganışlar bolgan bolsa, bul istiğfarga jarabayt hurmatly bir tugandarыбыз. Bardyk nersede niýet, ihlas degen eň negizgi nerse, ihlaska tayanlyp turup kılınat. Meçitlerge gelip atabızpy, dagı bir jolu ihlaslarыбызdy oňdoýlu, niýetleribizdi oňdoýlu, bir gana Allah Taala'ga başy degen eken. Ali radıyallahu anhu birinci ihlasyňdy oňdap algyn, ekinci bir gana jüregüňde bir gana Allah bolsun depdir. Allah'a gana tayanuu bolsun, Allah'a gana başyýuu bolsun degen eken. Hurmatly bir tugandar, bizdin jüregibizde Allah'a gana başyýuu barby? Ar bir adam jüregini özü jakşy bilet. Jüregündägi sezimleri menen özü esepdeş alat. Eň jakyn adam özünün jüregine jakyn bolat. Jüregibis menen bir surap görölüçü. Menin jüregimde başka nerse jokpu? Meçitke emne üçin gelip atam, anı bir oýlanyp görölüçü. Meçitke dosum gelgen üçin gelip atamby? Je bolbosa uşu uyat, namaz okuwagan, uyat dep gelip atamby? Je bolbosa uşul jerde bir işlerim ele oňolup ketişi üçin gelip atamby? Je çındap Allah'ın razılığı üçin gelip atamby dep dagı bir jere surap görölüçü. Kança jerlerden uwara olup gelip atabız meçitlerge. Birok meçitke gelişibizde dagı eň negizgi net, ihlaslarыбызды tüzдөýlü hurmatly bir tugandar. Gel atkan uçurlarda Hudaýym, senin razılıgyň üçin gana gel atam. Senin üyüň al-masjidu baytu kulli taqi dep Paýgambarybız aýtgan. Meçit ar bir takwanın üyü, ar bir ihlaslygyň üyü, ar bir Allah Taala'ga başy igen adamdyň üyü degen. Oşa takwaçylykdy nasip kıl. Hudaýym başka nerseni ümit kılbaymın, özüňnüň gana razılygyndy ümit kılıp gel atamyn degen ihlas menen gel atabızpy? Bir jolu jüregibis menen bir esepdeşeli.
jo jür menen gelgen bolsok, dagı bir jolu бүгүnkү jumada ушундай келип алыпмын. Экинчи jumada men Allah'ın razılığı üçün gana gelemin. Başka insan görбөсүн menin kılganımdı. Allah görse oldu. Alimul goyub bolgan, gayıptardı bile turgan Allah Taala oşo жүрөгүмдөгү чуңкурдагы, жүрөгүмдөгү сезимимде жаткан ойлорумду, ихласымды кабыл кылса болду. Allah'ın gana razılığı üçün gelemin degen gelүүlөр bul Allah üçün bolot eken. Bardıq işleribizde bir tuğandar jön ele ubara bolboylu. Gebir uçurlarda hadislerde gelgendey gebiri oroza degen ulu ibadat. Birok gebir ölördün orozası özün kıynap açka kalgandan başka payda tapbayt. Suusap çankap kalgandan başka payda tapbay kalat degen. Adamdardın niyetine jaraşa bolot eken. Bardıq kılgan işimiz, urmatlı bir tuğan, bir batkan sadakabız, adamdaraga bir batkan zeketimiz, cuma namazlarga gelip atkanımız, tündölörü kızı uykulardan turup, tahajjud namazlarımızda okup atkanımız, bağımdat namazlarga çurkap meçitte atkanımız, bardıq niyetlerimiz, bul ihlaska baylanıştı, niyetlerimizge baylanıştı eken. Bardığımız geliңizler niyetlerimizde dağı bir jolu жаңılaylı. Uşul jerde oturup Kudayım katalaşkan bolsam, gebir nerselerdi riya üçün kılgan bolsam, adamlar görsün üçün kılgan bolsam, adamlar maktasın üçün kılgan bolsam, adamlar uşu kılıp atkan jakşı işimdi uup kalsın degen giçine nerse жүрөгүmde oygongon bolsa Kudayım geçirim surayım. Allah Taala ar bir işimdi özüңdün gana razılığın üçün kılıştı. Allah'ım nasip kıl dep bardığımız bir Allah Taala'nın aslında uşu tizelep oturganda dağı bir cüzdönölü urmatlı bir tuğandar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerde bayan kılganday ar bir tünü Allah Taala üçüncü jarım tünde uşunday dep pendelerine gayrılat. Pendelerimdin arasında toba kıluvçuları barбы? Men tobaların kabul kılayın. Pendelerimdin arasında maga uşul uçurlarda istiğfar kılıp atkan barбы? Geçirim surap atkan barбы? Men geçirimlerin kabul kılayın. Pendelerimdin arasında menden bir nerseni surap atkan barбы? Suraganım bereyin. Pendelerimdin arasında bir nersege muhtaç bolup oşo muhtaçlığın çeçip bar dep alakan götürüp uşu suranıp oturgan barбы? Men muhtaçlığın çeçip bereyin dep Allah Taala gayrılat degen. Urmatlı bir tuğan eger Allah'a bolgon işeniçimiz bolup atkan bolsa, bardıq nerseni imanımız, büt nerseni kıbır etken nerseni de Allah veret degen bolsok, geliңizler bir tuğandar, hiç kim görbögen uçurlarda, tündün üçüncü jarımında seni hiç kim görböйт. Cuma namazga gelip kalışыңды başka birөө gelip kalışı mümkün. Meçitlerge gelgeningdi görüşü mümkün. Başka sadaka verip atkanыңды görüşü mümkün. Birok tündün üçüncü jarımında turup atkanыңды özüň anan Allah Taalaga gana bilet. Janыңda jatkan ayanыңda bilbey kalat. Janыңda jatıp atkan baldarыңda bilbeyt. Bul uçurlarda kim turalat degende bul uçurlarda imanı güçtүүлөр turalat. Çınığı bardıq nerse Allah'dan bolot. Allah Taala uşunday ulu zat, kudretli iyisi bolgon zat Allah Taala. Allah Taalaga men alakan jayayınçı, uşunday uçurlarda kızı uykularımdı bölöyünçü, darattardı alıp Allah Taala'nın aslında namaz okup Kuday Taala'dan istiğfar kılayınçı, toba kılayınçı, muhtaçlıklarımdı surayınçı degen adamlara gana turala turmatlı bir tuğan. Çınığı imanı çınığı toluk bolgan insanlar oşantip tahajjud namazlarda turalat. Ar birimiz bir surap görölüçü. Ömürübüz gebiröbüz 50 yıl jaşaganыбыз bar. 30 yıl jaşagan, 25 yıl jaşagan arganda insan oturabız. Uşunça yıldan beri men dindi bilemin. Tahajjud degen namazlarda imamlardan, alımlardan ugup jürömün, kiteplerden okup atamın. Uşun neseni min jaşoomda bir kılıp gördümbü dep özübüzden surap görölüçü. Birok kılbay turgan bolsok, dağı bir jolu özübüzdün imanыбыз menen bir alışıp, o Allah'ım maga bekem iman berçi, men dagı uşu tün jarımdarda dua kabul bolo turgan uçurlarda, özüň pendelerge kayrılgan uçurlarga tuş gelip bir dua kılayınçı dep, Allah Taala'dan bir güç, bir jardam sulaylı urmatlı bir tuğan. Alımlarыбыз aytat, Allah Taala kimdi süyöt degende, duanı art-artынан kılgan adamdı süyöt degen. Duanı daima kılgan,
bir jerde dua kılıp koyup turup unutup kalgan emes. Oşo nerselерин kayra 1000, 10.000, 100.000 jolu suragan adamdı Allah Taala suyat degen. Biz pendekenbiz. Bir ödön bir surasak kadır barkına jaraşa bir beret eken, iki beret eken, üçüncü barganda har bir adam jagayt eken senden. Seni kayır çıgarıp katarı görüp durup seyga jaman görüp payda bolat eken. Birok Allah Taala suragan adamdı pende kanday jaman görgön bolsa, Allah Taala surabagan adamdı, dua kılbagan adamdı, Allah Taala'ga jalınıp jalbarbagan adamdı oşonço jaman göröt. Bul nerselerdi esibizden çıkarbaylı. Alımlarımız aytat, sen batinkengdin boğusu yüzülüp kalsa dağı Allah Taala'dan suragandı üyrön deyt. Batinkengdin boğusu yüzülüp kalsa dağı bul en kiçiki nerse oşol adamdı Allah Taala jakşı göröt. Tamağыңдын tuzu kem bolsa dağı oşonu tuzdu salbalıştan burun Allah Taala şu tamaktı maga dağımdı kıl dep oşo tuzdu da Allah Taala'dan suragan adamdı Allah Taala jakşı göröt deyt. Urmattуу bir tuğan bizdin akılыбызга ar kanday nerse gelişi mümkün. Uşunday kiçigi nerseni mi dağı dep. Birok Allah Subhanahu wa Taala jalınıp jalbargandı ar bir nerseni başka şirk koşboy özünün güçüne adamga başka nersege ekinci bir nersege işenbey bir gana Allah Taalaga şunday jürögü açık bolgondordu Allah Subhanahu wa Taala oşolordu jakşı göröt. Bardığыбыз урматтуу bir tuğandar alımlarыбыздын dagı bir nasihati siler uşunday duadan sak bolgula degen Allah Taala'dan dua kılıp atasың birok jarımı jürögüңdün jarımı meni uşu adam bir nurlan, mirlan oşol jardan beret. Menin akem jogorku kеңештеле oşol поддержка berip koyot. Bir akem dagı ministrliğe al gelip durup maga jardan berip koyot. Jo bolboso bir dosum dagı bir uşunday güçtü, uşunday kolundan gelgen adam al jardan berip koyot degen işeniç bolup durup oşentip Allah Taalaga dagı bir işenişti koyup durup dua kılgan duadan sak bolgula deyt. Dua kılıp atkan uçurlarda bir tuğandar bir gana bardık sebeplerden ayrılıp durup Allah Taalaga şunday alakan jayıp Kudayım özüň bere turgan bolsoň any hiç kim tosalbayt. Özüň tosa turgan bolsoň Allah Taala sen kalabagan bolsoň dünýönün eli çoğulup gelip dagı maga bere albayt degen işeniç jürögübüzde toluk oturup durup dua kılsak mına uşu dua Allah Taalaga jaga turgan dua. Mına Allah Taala uşu nerseni kabul kıla turgan dualar uşular. Kur'an-ı Kerim'de Kuday Taala "Kul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum" Eger silerdin duaňar bolbaganda Allah Taala silerge kaydan kamkorduk kılsın deyt. Urmattуу bir tuğandar, Allah Taalaga dua kılgan uçurlarыбызda anan Allah Taala'nın bizge kamkordugu bolat eken. Biz hazır jüröbüz, kebir uçurlarda adamlarga sos tarmaktardan, je bolboso uşunday jerlerden dua kılgıla dese duanın güçüne, uşu duanın tüşünügüne jetpegen insanlar var. Bizde bol jerde oturgandar, urmattуу bir tuğandar bardığыбыз uşu nerseni esibizden çıkarbaylı. Kudayım bizdin duabız bar üçün Allah Taala bizge tınçtığыбыз bar. Duabız bar üçün bizdin rızkılarыбыз bar. Duabız bar üçün bizdin jirgalçılıklarыбыз bar ekenini unutbaylı. Karasaňızlar uşu tınç günderde jaşap atkan, biltirlari gördü gerek tınç bolbogon, mamlekette bir yerlerde tınç bolboy turgan bolsa, oşondoy azaptan Kuday Taala saktagan bolsun. Tınç bolgon üçün kıjalatçılık jok, üyüňe barıp uktap, kayra kıjalatçılık jok oygonup, kayaka baram desen kılgan tınçtık en çoň nimat urmattуу bir tuğan. Tınçtık bolgon jerde ıntymak da bolot. Tınçtık bolgon yerlerde ibadat da bolot. Tınçtık bolbosunçu gelip meçitke gele alasıňby? Munu da elesteteli. Cuma namazga korkboy gele alasıňby? Аны elesteteli. Bir yerlerde uşu tınçtık bolbogon jerde bugün mına cuma gündör meçitke barayın dese oşo jerde biri atıp ketebi. Oşol jerde biri maga kol salabı degen korkunuş menen jaşagandagı jer betinde adamlar bolbatatko. Bardığыбыз Kuday bergen nimatlarga şükür keltireli. Bardığыбыз uşu nerseni esibizden çıkarbaylı. Gebirde dua kılgıla, alыстagı bir tuğandarga dua kılgıla, jer betinde başına kargaşaluu gelgen insandarga hazır mına Palestina mamleketinde kargaşaluu kança günden beri bolbatat. Hazır kolubuzdan emne dua gele turmattуу bir tuğan.
дуабыз менен жардам берели деп айтсаң, ар ким ар кайсыны сүйлөгөндөр, ошо Кудайдан алыс болуп, дуа дегендин маанисине жетпегендер, ошентип туруп ар кайсы оозуна келгенин сүйлөгөн инсандар бар. Бир туугандар, бардыгыбыз ойлонолучу, ушул жерге отуруп ушундай күндү жашап калганыбыз мүмкүн сенин, менин, чоң аталарыбыздын дуасыдыр, кайдан билесиң? Мүмкүн 5-чи атаңдын, 10-чу атаңдын дуасыдыр. Bir учурларда ушу жүрөгүнө бир гана Аллага таянуу болуп, о Аллахым, менден тараган балдарга, менден келе турган урпактарга тынчтык бер, ошолорго токчулук бер, мен көргөн жаман күндөрдө ошолор көрбөсүн деп мүмкүн сенин аталарың дуа кылгандыр. Ошо дуалардын берекети менен ушул жерде отургандырсың. Бул нерсени танбайлы да бир туугандар, көрдүңүздөр. Анан кээ бир эси жок, Кудайдан алыс болгон, дуанын күчүнө ишенбеген, дуа деген эмне экенин билбеген адамдар, бирок бул билбей айта турган болсо таарынбайбыз. Бирок ошолордун билбегенине дагы биз өзүбүздү күнөөлүү сезип, адамдарды ва таавану алал бирри ват тaqwa ва ла таавану алал ифми вал удван, адамдарга такыбалыкта, жакшылык жолдордо бири-бириңерге көмөкчү болгула, жардамчы болгула, күнөө иштерде, душмандыктарда жардам бербегиле дейт Алла Таала. Урматтуу бир тууган, көчөлөрүбүздө ошондой түшүнбөгөн адамдар барбы? Өзүбүздүн адеп акылагыбыз менен, баскан турганыбыз менен, сүйлөгөн сөзүбүз менен, туткан динибиз менен, тазалыгыбыз менен, динибиздин тазалыгын көрсөтүп, адамдарды такыбалыкка тартканга аракет кылалы. Жо болбосо көрдүң, Кудай Тааланы билген, Алла Таалага ушу дуа кылганды билген инсандар туура бул дуа менен бардык нерсе болот. Алла Таалага жалынып жалбаралычы дейт экен. А дуадан кабары жок адам ушу адамдын үйрөйүн учургандай сөздөрдү айтып, адамга каршы сөздөрдү айтып, Алла Тааланын нааразылыгын чакыра турган сөздөрдү оозунан ошондой калималар чыгат экен. Урматтуу бир туугандар, ошон үчүн бардыгыбыз ушул учурларда бир тууганыбыз болсун, классташыбыз болсун, кошуна колоң болсун, бир жакшылык иштерде ошолорго жардамчы болуп, такыбалыктарына жардамчы болуп, динибиздин тазалыгын көрсөтүп, динге келишине дайыма өзүбүз көндүрөлү. Эми бир туугандар, дуа кылып атканда ушуну унутпайлы. Алла Таалага чыныгы ыйманыбыз барбы? Чыныгы ыйманыбыз болгон болсо, биздин досубуз да Алланын колунда, биздин ата-энебиз да Алланын колунда, биздин балдарыбыз дагы Алланын колунда, сенин душманың да Алланын колунда бир тууган. Сенин тетиги башка ааламдын тиги бурчунда жаткан адамың да Алланын колунда экенин унутпайлы. Алланын кудурети ушундай чоң. Алла Таалага дуа кылып аткан учурларда, урматтуу бир туугандар, бардыгыбыз Кудай Тааладан жакшылык сурап атканда Аллах бардыгын берет деп, душмандарың ар кандай пландарды түзүп, сага бир жашооңдо бир жамандык алып келем деп туруп ар кимдер ойлонот, душман ошону ойлонот бир тууган. Бирок ушул нерсе эсибизден чыкпасын. Пенденин планы эч качан болбойт. Алла каалаган болсо, эгер Алла каалаган болсо, душманын кылган пландын тескериси да болот. Дайыма Алла Таалага жөлөнгөнгө аракетибизди кылалы. Биз бул дүйнөдө бирөөдөн коркуу эмес, бир Алла Таалага жөлөнүп, Аллахым, сенин айтканың болот. Кудайым, сенин койгон планың сеники ишке ашат, пенденики ишке ашпайт деп, дайыма ушул ишеничте жүрөлү. Бардыгыбыз эгер ыйманыбыз болгон болсо, бир туугандар, ушу дүйнөдө ак жашап, адал жашап өткөнгө аракетибизди кылалы. Бирөөлөргө бир айла амал кылып, ошолордун бутун тосуп, ошолорго бир жамандык жеткирем деп айла амал пландарды ойлобойлу. Бул Кудайга жакпаган нерсе. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям адамдардын эң жакшысы адамдарга пайдалуу болгону, адамдардын эң жаманы адамдарга зыяндуу болгону дейт. Эгер биз адамдарга пайдалуу боло албасак дагы, пайдалуу болгонго аракетибизди кылалы. Пайдалуу болуш колубуздан келбесе жок дегенде зыян кылбайлы бир туугандар. Чыгып алып ар кимди ушактап мындай кылып деп кат жазып артынан бир жерлерге жалгандан жала жап, бул нерселерди унутпайлы. Эгер ушинте турган болсок, ушунун кесепети башыбызга эртеби кечпи келет. Бир адамга ак жеринен күйгүзүп атасыңбы?
Erteң ошо нерсенин ачуулугун өзүңө тарттырып туруп анан Алла Таала өлүм берет бир туугандар. Бул дүйнөдө жакшы жашайлы, бир дүйнөдө бир кырсыкка учурабайлы, менин балам дагы бир жалаага калбасын десек, бирөөлөргө жалаа жаппай жашайлы. Бирөөлөргө жалган токуп туруп ошо жалган менен бирөөлөрдү сыздатпай жашайлы. Эртең балдарым аман болсун десек, эгер Кудай сактасын, бул дүйнөдө жалгандарды токуп бирөөлөрдүн көз жашын агызган болсок, жалааларды жаап бирөөлөрдүн аброюн кетирген болсок, жөндөн жөн көр албастык кылып, ушул көзүбүзгө көр топурак тыгылып, ошо нерселерге бир адамдарды көр албастык менен бир айла амал кыла турган болсок, так ошондой айла амалдар башыбызга келет. Ал жазау мин джинсил амал деп арабтардын улуу даанышмандарынын сөзү бар. Бул дүйнөдө адам эмне кылса, ошону менен жазаланат деген. Адам кандай жашаса так ошондой өлөт. Адам өлтүргүчүң ошо адамдын колунан өлөт, урматтуу бир тууган. Адамды сыздаткан сыздап өлөт. Адамга жалаа жапкан жалаа жабылып өлөт. Кандай жашасаң ошондой өлөсүң, кандай өлсөң ошондой тирилесиң деген акыйкаттар бар. Бардыгыбыз кыска жашоо экен, көз ачып жумганчалык бул жашоо өтөт экен. Эч кимибизде гарантия колубузга паспорт карматып койгон жок. 90га чыгып өлөсүң деген эч кимдин гарантиясы жок. Эртең өлүнүп калышың да мүмкүн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам эгер өрнөк алып чыныгы пайгамбардын жашоосу менен жашайм, чыныгы бактылуулук жашоону тандап алдым десек, бактылуулук жашоо бул пайгамбарыбыздын жашоосу, бактылуулук жашоо бул сахабалардын жашоосу, бактылуулук жашоо бул Курандын жашоосу бир туугандар. Башка жактан бактылуулук издебейли. Курандын кулук мүнөзүбүздү Курандын мүнөзү менен тарбиялайлы. Кулук мүнөзүбүздү пайгамбардын мүнөзү менен тарбиялайлы. Жашообузду сүннөткө салайлы. Мына ушу бактылуулук. Бактылуулукту башка жерден издебейли кой, мына ушу бактылуулук. Дүйнөдө канчалаган жетишкен мамлекеттер болуп атат. Дүйнө адамды дүйнө эле бактылуу кылбай турган болсо, алтын, күмүш, бриллиант, алмаз жана башка көчөдөгү кымбат машинелер, заңгыраган үйлөр бактылуу кылбай турган болсо, миллиардерлер дүйнөдөн өтпөйт эле канчалаган миллиардерлер болуп атат. Заңгыраган үйлөрү турат, үйүндө бактысыздык. Барып туруп эки пияла чайды артынан иче албай, ден соолугу көтөрө албаган, өмүрүнүн 4төн 3-ü больницаларда какшап, уколдун астында жатып туруп өтүп атат, көрдүңүздөр. Бир туугандар, бактылуулук каякта? Бактылуулук бул динде, бактылуулук бул каниеттүүлүктө, бактылуулук бул Аллага ыраазы болууда, бактылуулук Алла эмне тагдыр берсе, Кудайым ошого ыраазымын деп, ошого таң берүүдө ушул бактылуулук бир туугандар. Эгер сен бирөө пайгамбарыбызга келип, «Я Расулаллах, мен бай болгум келет» дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам, сен каниет кылгының адамдардын эң байы болосуң деген. Биз жашообузга каниет кылып атабызбы? Берген Алла Таала берген ден соолукка ыйман келтирип атабызбы? Ден соолукка шүгүр кылып атабызбы? Бир ойлонуп көрөлүчү. Жакында бир аалым карасаңыздар, Меккеде болгон умраларга азыр мына тынбай жүздөн миңдеп адамдар кетип атышат. Кудайга шүгүр, дубалары кабыл болсун. Бир күнү дейт былтырлары умрада Каабанын жанында ушинтип намаз окуп отурганымда бир адам келип мени мынтип тиктейт, бир нерсе үмүт кылгандай. Бир аз карап туруп, бир тууганым эмне болдум десе, уялып ары басып кетти. Кайра айланып келип туруп, кайра тиктеп турду дейт. Тиктегенде бир тууганым эмне болду десем, бир тууганым мага жардам кылып коесуңбу? Эмне жардам? Мени дааратканага алып барып койчу деди дейт. Мынтип таң калып жанына басып бардым. Басып барсам колун көрсөттү дейт. Эки колу темирден болгон жасалма колдор экен. Мен ажатканага бара албайм, бир ажатканага киргизип коесуңбу? Анан харам мечиттен эшикке алып чыгып, ошо билесиздер жана подвалдардагы ажатканага киргизсем, кирип туруп кичине абратымды жууганга жардам берчи деди дейт. Ошо кичине муктаждыгын кылдырып, ары карап шланги менен чачыратып, абраттарын жууп бердим. Келгенимде ушу жеңдеримди түрүп бер, башкаларым кылып бер, ошентип отуруп даарат алдырдым. Даарат алгандан кийин ажатканага чыкканда Каабатулланын жанына, Каабаны карап туруп, «О Аллахым, сага шүгүрлөр болсун. Кудайым, менин ушу бир жолу муктаждыгымды кылып алганыма дагы бир жүрөгү жумшак болгон пендеңди мээрим салып мага жардамга жөнөтүп койдуң» деп ыйлап турду дейт. Эми урматтуу бир тууган, бир күндө канча жолу ажатканага барабыз? Бир ойлонуп көрөлү да.
Ең барбадым деген адам 5-6 жолу ажатканатка барат. Ал ажаткананын bir жолу bir кишини тапты, жашоону элестетип көрөлү. Бул болгон окуя. 10 кылым мурун пайгамбарыбыздын учурунда 15 кылым мурункуну айтсак, адамдар ал кезде адамдар башка жактан жаралгандай элестетет экенбиз. Бирок күнүбүздөгү мисалдарды айтып атабыз. Эми бир туугандар ойлоп көрөлүчү. Bir жолу муктаждыгын ошо bir тууган алып барып кылдырды. Эми дагы 3 сааттайын дагы ошондой муктаждык болуш керек да. Дагы ошондой кишини издеш керек, урматтуу bir тууган. Ар бир эле адамды ажатканага барып кой дегенде ар бир адам барабы? Мына мечитте ушу бардыгы имандуулар отурат. Ошентип ажатканага барып туруп мен авырат жеримди жууп кой дей турган болсо, мына ушул жерде мен ишенич менен айтам, ушул жерде 5-10 адам чыкса чыгат, чыкпаса бардыгы чыкпайт, урматтуу bir тууган. Муну жашообузда көрүп жүрөбүз. Бардыгы эле имандуу, бардыгы эле мечитке келип намаз окуган адам эле бирөөнүн авыратын жууп ошого кызмат кылганчалык даражада, ошондой даражада bir ихластуу боло албайт экен да адамдын, ар кандай себептери болот экен. Көрдүңүздөр, Алла Таала ушундай абалды берип койгондарда Кудайга шүгүр. Мага bir жолу муктаждыгымды аткарып алганга Алла Таала bir мээримдүү инсанды сен жөнөтүп койдуң деп Каабаны карап ыйлап турду дейт. Бардыгыбыз bir туугандарыбыз берилген ниматтарга башка ниматты ойлобой эле коелучу. Кээ бирөөбүз машинебиз бар, машинеси бар, меники мындан мягкийрээк машине керек эле деп атабыз. Кээ бирөөбүз bir комнат үйү бар, 2 комнат болсо, 2 комнаты 4 комнат болсо жакшы болот эле. 1 үйү бар, 2 үйү бар, адам тойбой турматтуу bir тууган. Муну хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам bir адамга bir кокту алтыны болсо, экинчини, экинчи болсо, үчүнчүнү элестете берерим. Пайгамбарыбыз айткан: "Ла яшбау илля бит-тураб." Адам баласы bir гана топурак менен тоет деген. Карасаңыз, bir гана топурак менен тоет. Бардыгыбыз ушу тойбогон нафсилерибиз бар экен. Бирок иман менен, Аллага болгон ишенич менен, Аллага болгон ихлас менен, Кудай берген ниматка шүгүрчүлүк менен, Алла Таала берген ниматка каниеттүүлүк деген сыпаттарды ойготуп, сезимдерибизде ошондой сыпаттарды ойготуп Аллага жакканга аракет кылалы. Биздин сезимдерибизге ушундай Алла Таала жакшы сыпаттарды жайгашкан. Аны ойготуу өзүбүздүн ыктыярга калтырыптыр. Биз ойгота алабызбы? Мээримдүүлүк сыпатыбыз бар. Жо мен кара мүртөс болуп жаратып калган деген бул Аллага каршы чыккандык. Ар бирибизге мээрим жараткан Кудай Таала. Мээримдерди бөлүп адамзатка чачып койгон. Бирок мээримди ойготуу өзүбүздүн колубузда экен. Ырайымдуулукту ойготуу өзүбүздүн колубузда экен, ыктыярыбызда экен. Жоомартчылыкты ойготуу, сезимдеги жоомарт болууну ойготуу ал дагы биздин ыктыярыбызда экен. Адамдарга боорекер болууну ойготуу ал дагы биздин ыктыярыбызда экен. Алла Таалага ибадат кылууда кайрат көрсөнүү, кайраттуулукту ойготуу бул дагы биздин ыктыярыбызда экен. Bir туугандар, бардыгыбыз Кудай Тааладан жардам сурайлы. Алла Таала бардыгыбызга жакшылык сезимдерди бергенсиң. Ошону ойготконго мага күч кубат бер. Кудайым, ушу жакшы сыпаттар менен сыпатталайын. Өзүңө ыраазы болгон сыпаттар менен сыпатталайын. Өзүң нааразы болгон сыпаттардын эшигин жапканга Кудайым жардам бер деп Алла Тааладан дайыма сураналы, урматтуу bir туугандар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам да ушундай намазга келгенде адамдарды карап, эң акыркы коштошуп аткан намазыңарды окугандай окугула дейт эле. Адамдын башына кылыч такап туруп 2 рекет намаз окуп ал десе канча окуйт? Эң акыркы минутан калды десе кантип окуйт, урматтуу bir тууган? Так ошондой намазыңарды так ошондой окугула деген мааниде айтат эле. Bir туугандарыбыз намаздарыбызга бекем бололу, дуаларыбызга бекем бололу. Дуа кыл дегенде дуаң эмнеге жарайт деген сөз оозубуздан чыкпасын bir туугандар. Оозубуз кыйшайып калбасын. Ошо Алла Тааланын улуктугуна мейли этети союздун учурунда кызып аткан, мынтип туруп дин кармаганда чок кармап аткан учурларда ушундай нерсени жүрөгүнөн каалабаса дагы сүйлөткөн учурлар болгон. Бирок ал өз учурундагы дооруна жооп берет. Азыр биздин дин эркиндигибизде эркин барбы? Көчөдө илгерели ырдап басат эле. Азыр карларыбыз көчөлөрдө кетип атып ырдап бараткандай Кур'ан окуп баратат. Сенин мышыгыңды бирөө пиштеп атабы bir тууган? Биздин жетекчилер бардыгын дин үчүн бардыгын кылып берди. Кудайга шүгүрлөр болсун, бардыгыбыз рахмат айтып коелу. Bir гана нерсе калды, ошо daarатыбызга, кумганга суу жайындап келиш эле калды. Башкасынын бардыгын кылып берип атат го. Дин эркиндигиң эмне кылсаң кыл, кажерге барып сыйынсаң сыйын, кажерге барып эмне деп кыйкырып маселе кылсаң кыл деген ушундай дин эркиндиктери турат го. Эркиндигибизге да жооп беребиз. Бул дагы bir сыноо. Мен башында айткам, динди кыскан өзүнчө bir сыноо bir мамлекетте.
Биздин дин эркиндигибиз дагы бир сыноо, урматтуу бир туугандар. Ушул учурларда динибизди кастарлап жашай албасак, динибизге тескери сөздөрдү айтсак, Куранга наалат сөздөрдү айтсак, пайгамбарга каршы сөздөрдү айтсак оңбой калабыз бир туугандар. Бардыгыбыз ошо өзүбүздүн келечегибизден корколу. Кудайым ыйык нерселерге сөз тийгизбей эле коеюнчу дейли. Дуага сөз тийгизбей эле коеюнчу. Куранга сөз тийгизбей эле коеюнчу. Колуман келбесе да, Куран окуш колуман келбесе дагы, барып жалынып жалбарып ыйлап Аллага дуа кылыш колуман келбесе да дуа кыл деген инсанды барып ошону жектебей эле коеюнчу деп өзүбүзгө бир суроо береличи. Эртең менин ушунун кесепетинен башыма кесепеттер келип калбасын. Ыйык нерселерге чоң сүйлөп атып бир балага, кырсыкка жолукпайын деп өзүбүз бир контролго алалычы, урматтуу бир туугандар. Алла Таалам бардыгыбыздан ыраазы болсун. Мекенибизге тынччылык, аманчылык берсин. Динибизге Кудайым береке берсин. Алла Таалам дин тутуу эркиндигибизди Кудайым барктай турган инсандардан кылсын. Мына Палестина мамлекетинде кыйналып аткан, ошол жерде кан жутуп аткан инсандарга Кудайым жардам берсин. Алла Таалам өтүп кеткендерди өзүнүн ырайымына алсын. Кудайымдан суранарбыз, согуштан эч ким жеңбейт. Согушкан эки тарап тең жеңилет, ошону унутпайлы. Кудайым адамдарга ынсап берип, ошо кан төгүүлөр жер бетинде токтосун. Кудайым ушу пенделеринин күнөөсүнүн кесепетинен болуп аткан болсо, Алла Таалам пенделерин өзү кечирген болсун. Бардыгыбызга ынсап берсин. Бири-бирибизди уга турган, Куранды, ыйманды сыйлай турган, Алла Тааланын сөзүн сыйлай турган, дуаны сыйлай турган, мечитти сыйлай турган Кудайым ар бирибиздин жүрөгүбүзгө сезим берсин. Кудайым дин душмандарынан сактасын. Өзүбүздүн нафсибизге болгон залымдардын зулумунан сактасын, душмандардан сактасын. Кудайым эл жерибизге тынччылык, аманчылык берсин. Кылган дубаларыбызды кабыл кылсын. Тообаларыбызды, истигфарларыбызды, дубаларыбызды Кудайым кабыл кылсын. Кудайым эки жүздүү кылбасын. Дүйнөдө шерменде кылбасын. Ахиреттин азабынан сактасын. Кылган дубаларыбызды кабыл кылып, бардыгыбыздын ортобузга Кудайым бир туугандык сезим берсин. Кудайым бардыгыбызды өзү колдоп эки дүйнөнүн бактысын насип кылсын. Бир рахматке.